Кыргызстандын электр энергиясына болгон карызы 129 миллиард сомду чапчыда. Ал эми өлкө башчысы бул кризистен чыгуу үчүн электр энергиясына болгон бааны көтөрүүнү сунуштады. Чындап эле бул аракеттер бул маселени чечүүнүн бир жолубу? Жана карапайым эл жаңы тарифтерди көтөрө алабы? Мына ушул суроолорго биз сиздер менен шаар тургундарынан жооп алмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Көтөрүш керек. Бирок булар туура эмес кылып атат да. Булардан ар кандай тарифти коюп атпайбы? Булардыкы байлардыкы анан кедейлдики анан ортонуку депчи. Андай кылбаш керек. Единый бир тарифти коюш керек. Мисалы үчүн мен макулмун 1 сом 10 тыйын койсун. Жанагы лимитти алып салсын. Эми кышкысын баягы 2 сом 16 тыйын эмес беле? Ошону боюнча койсун. Капкаяктан баштап атышпайбы? Ортолор мындай, аны тигиндей мындай деп. Аны байлар алып алат, ошонун баары тең эле болду. Кураңы биз курай беребиз. Бага көтөрүлбөш керек өзү. Бакиев эмне болду? Мен ашыгып атам, бирок көтөрүлбөш керек да. Ошол акчалар действительно казнага түшсө да, биз билбейбиз да, түшөбү түшпөйбү, каякта кетти ошол акчалар. Ошол посреднический компаниялар барго, аябай көп экен. Ошолорду жоюшун каалайт элем, андан көтөрсө болмок. Ортодо эми алар наживной эле крючок болуп атат да. Азыр көтөрсө деле ошол эме канал аркылуу кетеби деп ойлоп атам. Биринчи ошолорду жоюп туруп, анан көтөрсө болмок да, карап туруп тарифтерди эсептеп. Садыр Жапаров жаңы президент болуп келердин алдында өзү сөз берген болчу. Биз электр энергиясын эч качан көтөрбөйбүз депчи. А бүгүнкү күндө электр энергиясын кайрылаптан эле көтөрөбүз деген маселени көтөрүшүп атат да. Эми бул мен өзүмдүн жеке оюм. Калгандар кандай деп айтышат? Бүгүнкү күндө бул тарифти элдер көтөрө албайт. Эгерде ошондой боло турган болсо, менин жеке оюм пенсияны көтөрүш керек, зарплатаны көтөрүш керек. Ошондон кийин гана ушул нерсени ойлонсок болот эле да. Туура маселе деп ойлойм, потому что азыр деген пандемия учурунда аябай элдердин баары кыйналып калышты. Азыркы учурда кайра ушу пандемия кайра күчүнө келип атат. Кайрадан если карантинге түшүп калсак, элдер кыйналып калат деген ойдомун. Бардык элге 77 тыйын бойдон эле калып, жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 20 тыйындан болобу, 30 тыйындан болобу, ошондой кылып койсо жакшы болор эле. Андан тышкары, вот жана чиновниктер барго, такыр жылдап төлөбөй жүргөн. Ошол чиновниктердин акчаларын төлөтсө болмок, светтерин кыйса болмок, кестирип ошолордун бардыгын төлөтсө, лучше ошол жагын ойлонсо жакшы болор эле. Не нужно собирать, повышать цены за счет населения. Нужно денег так нет. Нужно привлекать инвесторов на выгодных условиях для Киргизии и для тех инвесторов, которые будут входить, и развивать гидроэнергетику. Тогда можно экспортировать в Китай, ближайшие республики. Тогда можно перекрыть. Карызды төлөө боюнча менимче эл макул болбойт болуш керек. Каршы болуш керек да. 90-95% каршы чыгат болуш керек. Менин оюм ушундай да. Продукты кымбат болсо, мен жакында эле келдим ушу Кореядан. Бир жума болду. Продукт алгандан кийин ошол ойлодум да, что мурдакы менен баасы абдан көтөрүлүп кетиптир да. Кымбатчылык болуп аткандан кийин элге кыйынчылык эле болот го. Электр энергия көтөрүлө берсе, бул күнүмдүк биздин жашообузга залакасы тиет болуш керек. Антип биз каршы кутула алабыз го. Анын жолун башка табыш керек. Азыр көтөргөндө деген анс деле мамлекеттер мындай экономикалык жагдай мындай аябай төмөн болуп атпайбы? Ошондуктан менин оюм боюнча көтөрүүнүн кажети жок. Анан эми анын тиякта ушу иштеп аткан кишилер, ошону көзөмөлдөп аткан кишилер өздөрү чечиш керек деп ойлойм. Бирок деген эми Негизи көтөрөбүз десе макул болуп төлөйт белемиз, 2 эсе көтөрөбүз десе мисалы. 2 эсе көтөрөбүз жок, макул болбойт болчу. Бааны көтөрүү жол мененби? Башка жолун деле издеп көрсө жакшы болмок. Чын карапайым адамдарга өтө кыйын эле болуп калат. Карыз жагын башка жол эле табышса болмок да. Анткени элге действительно кыйын. Свет кымбаттаган эмеси боюнча. Баягы 77 тыйындан өйдөн өткөн эле эл канча ызылдашты эле чыгып кымбат болот деп анан билбейбиз мындай. Шайлоонун алдында 77 тыйынга түшөт деген болчу, анан ал жок эле кымбаттатып атышат го кайта эле. Анан көп эл каршы эле окшойт ал үчүн кымбаттаганга. Электроэнергияны акырындык менен
мындай көтөрсө жакшы болмок, шыр эле көтөрүп жерсе, эл баягы Бакиевдин учурунда 60 тыйын үчүн көтөрүлгөн, анан көтөрүлүп кетеби деп коркобуз да. Бизге тынчтык керек. Мисалы үчүн бир чечим чыгарарда эки жакты ойлош керек да. Элди ойлобой койсо анда мынтип элдер дагы кыйналып кеткенден митинг болуп деле кетиши мүмкүн. Кайра эле ошол окуя башталат. Лучше мындай элдерге айтып, мындай, элдерге эмес, мындай эки жакты тең караш керек. Ну, считается, если они взяли этот долг для народа и потратили, то будет честно. А если они потратили для своих потребностей, то это уже нечестно. Урдайт кайра, чоңдору жейт, кыскасы баары жейт да. Электрди деген бизде өзүбүздө суу, өзүбүздө энергия. Туруп аны кайра кымбаттаткан это туура эмес. Наоборот, кана кошуна мамлекеттер, мисалы Түркмөнстан газы бекер. Өзүнөн чыгат. А бизде электр, бизде болгон булагыбыз ток сууда. Ток чыгып атат. Аны ошону кымбаттатса туура келбейт да. Биз туура түшүнүп атабыз, азыр кыйынчылык. Мына суунун көлөмү дагы жылды караганда өтө эле төмөнкү деңгээлде болуп калды. Ошонун немесинен залака тийсе керек деп атам мен деле. Мынчалык кымбаттабыш мүмкүн эмес эле. Айлап кеткендик окуя болушу да мүмкүн бул. Бир кымбаттап, бир арзандап, бирок элдин жашап турган тиричилигине кайдыгы карабаса болгону. Карапайым калк ошончо кымбат электр энергиясын көпкө төлөгө кудурети жетпейт. Бул эмчилик кылып алып, бул ошол минималдуу бир убакытка чейин гана ушундай болушу мүмкүн, ата мындай болушка мүмкүн эмес, кымбатташка мүмкүн эмес. Азыр эми кыргыз эли өзү кыйналып атканда ал проблемадан башка жагынан деле четсе болмок да деп мен өзүм жеке оюм ушундай. Азыр кыргыз элинин баары эле ал электр энергиясынан башка деле, мисалы үчүн азык түлүктүн кымбатташынан деле бир топ эле кыйналуу ар бир үй бүлөдө болуп атат да ушундай. Элге кыйындай беречи. Мына азыркы баарын итип араң төлөп атабыз. Анын баары тең кымбат. Анан чын айтканда мындай карапайым элге кыйын эле болот. Колунда барлар төлөйт. Колунда жокто айла жок кыйын эле. Ошол.